Innalhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Qayradan ele суроо жооп темабызга киришели. Алгачкы суроо тырмак алуунун эрежесин айтып берип коесузбу? Мурунку темаларыбызды айтканбыз, ошол нерсе дагы бир жолу айтып коелу. Муну сөөмөйдөн баштайбыз. Анан ортоңку аты жок чыпалак, кайра бул жактан чыпалак, аты жок, ортоңку сөөмөй, баш бармак, кайра кийинки баш бармак. Ушинтип алып бүтүрөбүз. Анан Google'дарга жазсаңыздар да болот. Тырмак алуунун сүннөт жолдору деп жазсаңыздар татынака болуп чыгып кетет. Заман өнүгүп калбадыбы? Кийинкиси, мен бычакты сол кол менен иштетем. Кой мал сойгондо сол кол менен сойсом боло береби? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын учурунда бир бала айтып атпайбы, риваят кылып. Ва канат яди татишу фис сахфа. Тамак жерде колум ойноп эле, ошондуктан мен оң колум ойноп эле, сол кол менен жегенге аргасыз элем деп. Ошо сол кол менен жейм дегенде пайгамбарым эмне деп айткан? Вакул бияминик, оң колуң менен же. Вакул мимма аялик, өз алдыңдан же деп. Ошондуктан малды адалдап сое турган же болбосо бир дегеле бир ибадат маселелер келгенде ар бир нерсени инналлаха юхиббу таябуна фи кулли шайин деп атпайбы? Алла Таала ар бир нерсенин оң жактан башталуусун жакшы көрөт деп. Хатта танаула ва тараджула. Кала берсе бут кийим кийгенде да, сакал чач тараганда дагы оң жактан башталуусун Алла Таала жакшы көрөт деген хадистер бар. Мына ошондуктан ар бир нерсени оң кол менен баштаганга калыптаныш керек, анын кыйынчылыгы деле жок, көнсө да болот ага. Кийинки суроо: Устаз кандайсыз? Менин суроом азыркы учурда интернет магазин деген жумушка кирейин дегем. Мисалы мен ишке кирсем, эки адам алып барам, ал эки адам алып барганым үчүн мага компания акча төлөп берет. Бул иш арам дегенин уккам, бирок толук тактап көрөйүн дегем. Компания Италияныкы, ошого жооп берип коесузбу? Бул бир кыска жооп: пирамида болуп кете бере турган нерселердин бардыгы арам болот. Сиз түз өзүңүз алып келсеңиз, ортодон мээнет кылганыңыз үчүн деп кандайдыр бир 1% же 2% сизге да төлөп беребиз. Мисалы 1000 сом соода алып келсеңиз, сизге 20 сом төлөп беребиз деши мүмкүн. 100 000 соода кылсаңыз 20 000 беребиз деши мүмкүн. Ошондой ар кайсы жерден клиенттерди таап келесиң. Таап келген клиентиңизге жараша биз сизге төлөм беребиз ал боло берет. Анан сиз бир кишилерди алып келдиңиз. Алар да артынан алып келди. 10 киши алып келди. 10 киши да 10дан алып келсе 100 болот. 100 да 10дан алып келсе 1000 киши болот атпайбы? Алар сиз алып келген жоксуз. Сиз алып келген кишилер дагы уланып алып келип атат. Мунун бардыгы болбойт. Түздөн түз сиз аркылуу болсо ошондо гана уруксат болот. Кийинки суроо: аял кишиге мал муздаса болобу? Негизи эркек киши бар болсо, аял киши муздабай эле койгону жакшыраак. Керек болсо, мисалы жогорку сотто иштегенде кандай гана сот иштери болбосун, өлүм жазасы, жаза шарттарында аял киши ошол жака чечим чыгарууга шарият макулдук бербейт. Ал эми башка тармагында, мисалы жер алып сатуу, жер маселеси, үй бүлөлүк келишпес маселелер, жана башка мүлк талаш, ошого окшогон маселелерге аял киши сот иштерин жүргүзсө болот. Мисалы ошол сыяктуу мал сойгонго дагы эгер эркек киши табылбай калса таптакыр, анда аял киши бисмиллахи Аллаху акбар деп сойсо адал болот, эмне үчүн боло берет. Кийинки суроо: Москвада ким дем салат, хижама кылган клиника барбы? Биз Москвада билбейт экенбиз бар жогун. Бирок ушул жерде кыстарма кесиби дарыгер, врач болгон кишилерге гана кан алдырсаңыздар жакшы болот. Себеби кээ бирөө кесилбей турган кан тамырларды кесип коюшу мүмкүн. Жана кескен нерселер издери калып шрам деп коет экенбиз го, тырык, кыргызчасы тырык болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кесиби врач болгон, дарыгер болгон, мединститут атайын аякта окуган, же медучилищаны бүткөн, мына кан тамыр деген эмне, жөнөкөй тамыр деген эмне, ошолордун баарын ылгай билген, кан тамырдан алабы, эттен алабы, ошолордун баарын ылгай билген, анан жел убагы болот, жел эмес убагы болот, кандай шартты алыш керек, ошонун баарын мыкты өздөштүргөн адамдарга алдырсаңыздар, Кудайым буйруса сүннөткө да ылайык болот. Анан натыйжасы иншалла ийгиликтүү болот Кудайдын буйругу менен. Кийинки суроо: витр намазында 3-чү рекетте колду көтөрөбүз көкүрөккө чейин. Эгерде колду көтөрбөй унутуп калып отуруп алсак, аттахиятты окуп атканда эстеп калса эмне кылабыз? Кайра баштан окуйбуз бул намазды? Бул жерде аял киши суроо берсе керек. Эркек киши кулактын жумшагына чейин көтөрөт, аял киши мына көкүрөккө чейин көтөрөт.
Витр важип намазында колду көтөрүү бул сүннөт амалдарынан болот. Намазды кайтарып окуунун эч кандай зарылчылыгы жок. Ошондуктан намаздагы фарздарды, намаздагы важип амалдарды Ыкылас сүрөсүн кандай жатка билесиз. Ошол сыяктуу жаттап алсаңыз, Кудай буйруса, намазыңызда түйшүк көйгөй болбойт. Канча важип бар, канча фарз бар, тизмектеп, иреттеп жазып алып, жаттап алыңыз. Фарздарды эгер бузуп кое турган болсоңуз, намазды кайра кайтара окуш керек. Ал эми важип амалдардын бирөөсүн бузуп койсоңуз, анда сайда сахва деп коет, жаңылуу сеждесин аткарасыз, намазыңыз толук болот. Кокус кандайдыр бир себептер менен жаңылуу сеждесин дагы унутуп калган болсоңуз, таркул важип деп коет, важипти таштаган абалда намазыңыз толук бола берет, буйруса иншалла. Кийинки суроо, аял кишиден кан аралаш выделение келсе, усул бузулабы же даарат алып эле намаз окуй берсе болобу? Өзүнүн келе турган маалында ар бир аялдын өзүнүн адаты бар да, ошол адатта келе турган болсо, анда этек кир деп эсептелет. Ал эми башка учурда келе турган болсо, албетте даарат бузулат. Жуунуунун эч кандай зарылчылыгы жок. Жуунуу милдет болуш үчүн атайын усулду жуунууну милдет кылуучу нерселер деген бар. Ошол бөлүктү карап койсоңуз, Кудай буйруса тереңирээк түшүнүп аласыз. Кийинки суроо, устаз мен суроом, мүрзөнү канча убакыттан кийин бузса болот? Алымдар кээ бир маселелер бар. Эң акыркы коюлган сөөгкө кээ бири 30 жыл десе, кээ бири 40 жыл, кээ бири 50 жылдан ашык коюлуп бүткөндөн кийин, анан кийин башка бир муктаждык пайда болсо, үстүн иштете беришет деп. Ошондуктан эң акыркысы коюлуп бүткөндөн кийин 30 же 30 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин анан иштетилет. Мындай фактылар, иштер өтө эле көп. Мисалы айылдар бар, райондор бар кээ бир жерлерде. Мурун эски мүрзөлөр болгон. Кийин анан урап баары талкаланып бүткөндөн кийин анын үстү кадимкидей эле айыл болуп калган жерлер дагы бар. Ассаламу алейкум. Менин үй бүлөлүк суроом бар эле. Аялым башында аз сүйлөп назик эле. Үйлөнүп 2 кыздуу болдум. Бирок жолдошунун сөзүн эмес, ата энесинин сөзү закон. Ал үчүн кел десе барат. Кыскасы көп киришет. Өзүмдү актабайм. Менде да бар кемчилик. Биз өзүнчө айылда жашайбыз. Ата энем шаарда турат. Аялым ата энемди жактырбайт. Айтышат жана оозго келгис сөздөр менен сүйлөйт. Мен ошол сөздү угуп турсам да, укмаксам болдум. Аялымды сөкпөдүм да, урушпадым дагы. Ушинтип балаңардын башы бош, каалагандай үйлөндүрүп алгыла деп сүйлөйт экен. Эми шариатта эркек киши өзүн өзү алып жүрүү эрежелери бар, милдеттери бар. Ошондо милдеттериңизди жана эркектик озыйпаларыңызды бардыгын так даана аткарып, билим деңгээлиңизди өйдө өстүрүп, анан аял киши канткенде бактылуу эне болот. Бактылуу аял болот, тарбиялуу аял болот. Бүгүнкү күндө курстар, тренингтер өтө көбөйдү. Үй бүлөгө байланыштуу өзүңүзгө суроо. 5 китеп окудуңузбу десек, чекеден жооп берет экенбиз, белгилүү да биздин абалыбыз. Бир да китеп окуйт экенбиз. Анан талап кыла берет экенбиз. Мен аял киши талап кылат экен, күйөөм мындай митпейт, митпейт деп. Ошол эле учурда эркек айтат экен, аялым митпейт деп. Ушунун бардыгы ар ким өзүн өзү өстүрүп, өзүнө өзү бир пайдалуу бир маалыматтарды китеп аркылуу окуп киргизбегендиктен болот. Ошондуктан эртең менен эрте чыгып кетиңиз, кечинде кеч келиңиз. Ушунчалык айкөл, кеңпейил, табышкер Кудайдын буйругу менен. Ошондой бир иштемкор, таза, тыкан сүйлөгөн сөзүңүз дагы таза, жана айтып атпайсызбы, оозго алгыс жаман сөздөрдү мен сүйлөбөйм бирок деп. Ошол мааниде. Ошондой бир маданияттуу бир инсан боло бериңиз. Анан кайын журтуңузду өтө мыкты деңгээлде сыйлаңыз. Дагы аялыңыздан талап кылбай эле коюңуз. Болгону суранып коюңуз. Мына мен сенин ата энеңди Алланын ыраазылыгы үчүн, сенин көңүлүң үчүн гана сыйлап атам. Болбосо алар мен үчүн чоочун эле адамдар. Ошон үчүн бир келген дүйнөдө кел мен ата энемди сыйлап, Алланын ыраазы үчүн сыйлап кой. Эртең биз деле кайната кайны болобуз деп. Эгер ага да көнбөй атат, анда өзүңүз сыйлай бериңиз. Өзүнө жараша мамиле кылып коюңуз. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Бүттү. Кадимкидей. Өстүргөндөн өстүрө бериңиз өзүңүздү өзүңүз.
билим жаатында, тарых жаатында, санжыра жагында, кыскасы адам эркекке көрк берүүчү нерселердин баарын аткарыңыз. Жана Алла Таала Куранда айтканда: "Васбир ала ма якулун", адамдар эмне десе да ошол нерсеге сен сабыр кыл дейт го. Сабырдуу сизге көрк берип турган нерсе ачууланбай, токтоолук менен иш алып барып, анан балдарга эмне талим тарбия керек. Жана эки кызым бар деп атпайсызбы? Кызыңызды келечекте мыкты эне болуш үчүн кыргыз тилин мыкты үйрөтүңүз. Андан орус тили, англис тили, араб тилдер болот атпайбы? Ошолорду этабы менен үйрөтүп, аларга камкордук кылып, жакшы мамиле кыла берсеңиз, аялыңызга Кудайым буйрса инсап берген күнү өзүнө келет. Жанагындай үй бүлөгө байланыштуу китептерди көбүрөөк алып келип берсеңиз, окуп мага айтып бер деп. Балким менден да ката кетип аткандыр деп. Анан ошол учурда гана Кудайым буйрса адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт деп бир аалымда айткандай, балким келинчегиңиз башкача ой жүгүртүп сизден жана ата энеңизден кечирим сурап, жана өзүнүн ата энеси эмне кылат? Баягы кыргыздын макалы бар да, үйдөн чыккан кыз чийден сырткары дейт. Чийден сырткары болуш үчүн биз эмне кылат? Эрежеге жеткенден баштап кыз баланы дайыма төргө отургузбойт. Төрдө отуруп чайын ичет, төрдө отуруп жеңелерине, келин балдарына жардам берет. Дагы ошо төрдө отуруп, ошондон нары турмушка чыгасың, бул бирөөнүн бүлөсү деп эле алдын ала айтып башташат. Анан үйдөн чыккан чийден сырткары деп ата энеңди эч качан кириштирбе турмушуңа. Эгерде жашооң ойдогудай жакшы болуп аткан болсо, эмне кереги бар? Сенин биринчи байлыгың жана башчың сенин күйөөң гана болот деген түшүнүктү акырын алып келип отуруп, салт жагынан да, шарият жагынан дагы мээсине кирип калса, Кудай буйрса, эки дүйнө бактылуулуктун жолу башталат буйрса. Кийинки суроо: мен кээде даарат менен жатсам дагы эртең менен саар карасам түшүркөп калган болом. Акыркы күндөрү ушул нерсе көп кайталанып жатат. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Эмне кылсам болот бул көйгөйдөн арылуум үчүн? Түшүркөгөнүмдүн айынан 2-3 күндө тынбай жуунуп жатам. Кээде жуунуп болгон соң эртеси кайра эле түшүркөп калган болом. Жана мен жуунбай эле таямым аркылуу намаз окуйм. Себеби көп жуунчу болдум акыркы күндөрү. Больницага көрүнүшүм керекпи? Жок, эң негизгиси жашыңыз канчада экенин билбей калдык. Жашыңызды айтсаңыз болмок. Үйлөнүү керек. Эгер убакыт келген болсо, убакыт келек болсо, аял заты жөнүндө ойлонууну артка таштап, канткенде мен билимдүү жигит болом. Канткенде мен келечекте эл уулу боло алам. Өнөр жагынан, же илим жагынан, же кесип жагынан. Ошол жак менен эртеден кечке аял жөнүндө ойлонгонго да бир аз дагы убакыт калтырбай, тынбай эмгектен иштесе, кечинде баягы кыргызда сөз бар, жакшы сөз. Жыга чапкандай сула уктап калыптырмын деп. Келип кечки намазыңызды окуп эле сула уктап калып, эртең менен намазга туруп эле даратыңызды алып намаз окуп кете бере турган абалга келсеңиз, Кудай буйрса, мени орозо карматып койгондон кийин өзүнөн өзү баары ордуна түшөт, Кудай буйрса. Анан бассаңыз дагы, турсаңыз дагы, базарга барсаңыз дагы, көчөгө чыксаңыз дагы, окууга барсаңыз дагы, эмне ишке аралашпаңыз, мээңизде жалаң аяк иш ойлонуп жүрүп алсаңыз, албетте ушуга окшогон көрүнүштөр боло бериши мүмкүн. Кийинки суроо: никесиз туулган бала кандай болот? Никесиз туулган бала эч качан кимде ким никеси төрөлүп калса, ал бала эч качан кейебеш керек. Күнөөнүн баары кимде болот? Ата энеде болот. Никеси төрөлгөн балдар менен кыздарда эч кандай күнөө жок. Тескерисинче дуа кылып ата энемдин күнөөсүн кечиргин Алла Таала деп тескерисинче Алла Тааладан суранып, о жараткан Алла ата энемдин күнөөсүн кечир деп Алла Тааладан жалбарып суранып, жана өзүңүздү эч качан ылдый көздөй теппеңиз. Сиз күнөөлүү эмессиз, никесиз төрөлүп калсаңыз дагы. Никесиз төрөлүшүңүзгө ким себепкер? Ата энеңиз. Ошон үчүн бүт нерсенин тоонун эшиги ачык дейт. Пайгамбар хадистери бар. Күнүнө 100 жолу болсо дагы тообосун кабыл кылып, күнөөсүн кечиргенге мен даярмын деген Алла Тааланын убадалары бар. Болгону бир шарт, кайра эмне кылбаш керек? Кайталабаш керек. Кийинки суроо: мен буйруса намаз окуйм деген, бирок кайненем бир ишканада, кухняда иштейт. Үйдө эт, картошка, пияз, негизи эле тамак аштын 60-70% ишинен алып келет. Ал тамактар арамга кирет да. Үйдө кайненем эле иштеп казан кайнатат. Мен намаз окусам кабыл болобу? Албетте өзүңүз намазыңызга бекем боло бериңиз. Болгон акырын түшүндүрүп, ушу бала чакабызга да таасир берет экен. Адалдан, таза эмгек менен алып келели. Жол болсо ошол ашкананын ээси баары тамак аштын азык түлүктөр ашып калып атат. Мунуларды алып кете берсем болобу деп, айлыктын эсебинен менен жардам катарыбы тамак аштын кухнянын ээсинин уруксаты менен гана алып келсе адал болот. Алар уруксат бербесе арам болот деп так кеселе сүйлөшкөн жакшы болот. Албетте аны жолдошуңуз аркылуу.
жолдошуңуз аркылуу айтпасаңыз эртеңки күнү айманкы болуп калышыңыздар толук ыктымал, уруш талаш чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн керегем сага айтам, келиним сен ук, уулум сага айтам, уулум сен ук дегенге кыргыз эли өтө бекем амал кылган. Ошон үчүн ортодо парда да болгон. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйруса, кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.